Ош шаарында курулуш доору дүң жүрүп жатат десек болот. Жолдор асфальттанып, тарыхый жайлар реставрацияланып, парк, эс алуу бактар реконструкцияланууда. Булардын баары эгемендик күнүнө карата жасалууда, анткени көз карандысыздын 32 жылдыгы Ошто өткөн турат. Анда биз дал ушул курулуштарды жеринен көрсөтүп беребиз. Эң чоң курулуш иши Абсамат Масалиев проспектиси менен Алишер Наваи көчөсүнүн кесилишинде жүрүп жатат. Жол үстүнө салынып жаткан өтмөктүн бийиктиги 4,5, туурасы 4 метр. Жөө жүргүнчүлөр үчүн айлампанын диаметри 38 метр болот. 4 тарабынан чыгып түшүүчү жай каралган. 12 колонна курулду. Почти 40% уже иши бүттү. Мындан аркысы 4 тарабына лестница курулат, лифт курулат. Анан кийин үстү айланасы малый архитектурный формалар менен жакшы коздолот. Ошо менен биздин мына өтмөгүбүз буйруса 31-не бүтүп калат деп ойлоп атабыз августка. Курулуш тынбай жүрүп жаткан дагы бир аймак Сулайман тоонун түбүндө жайгашкан Алымбек Датка эс алуу багы. Мыйзамсыз курулуштар алынып, тегерек чети улуттук колоритте көрүктөндүрүлүүдө. Музей комплексинин астына бийиктиги 57 метрди түзгөн флагшток орнотулган жатат. Оңдоо түзөө иштери боюнча мына акбарандын экинчи этабы Аристин долбоору мына Дүйнөлүк банктын колдоосу менен ал башталды, анын курулуш иштери. Андан сырткары мына драма театрдын айылына тегерегин оңдоо түзөө иштери, ошол жерде инфраструктурасын оңдоо боюнча бул дагы Аристин колдоосу менен, Дүйнөлүк банктын колдоосу менен иш башталды. Камылганын олуттуусу стадиондо жүрүп жатат. 1960 жылы 12 000 көрүүчүгө ылайыкташып курулган Акматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондун фасаддык бөлүгүнөн тартып отургучтарына чейин реконструкцияланууда. Маанилүү маданий иш-чаралар өтүп келген Султан Ибраимов атындагы Кыргыз улуттук драма театры да оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Быйыл бюджетти 2,5 миллиардка көтөрөбүз деп башында сөз бергенбиз. Кудай буюрса пландар аткарылып, иш кетип атат. Ошонун негизинде мына курулуш иштери бюджетке жараша кетип атат. Жылдын акырына чейин бюджет да толот. Ошол иштер дагы бардыгы өзүнүн графигине ылайык бүтөт. Жүрүп жаткан иштерге байланыштуу Ошто бир катар коомдук транспорт каттамдары багыттарын убактылуу өзгөрттү. Кала бийлиги шаар тургундары менен унаа ээлерин түшүнүү менен мамиле кылууга чакырат. Жолго чыгаарда өздөрүнө ыңгайлуу багыттарын тандап алууну суранат. Бул жерде бир эле маселе бардыгын катар параллель жасап алышты да. Көчөнү дагы, муну дагы, анан мына Шайыттөө көчөсүн дагы. Ошон үчүн тургундарга, автоунаа ээлерине кыйын болуп калды. Şimdi sabır kılsa, Kuda kalırsa, nereden perikot bolaken kuruklu. Önce kursam boldum, ben peşikot yerden jürüp, ödeden jürüp, bir müşet kılbaydı. Şimdi ne diyor bize? Sabır kılıp dursa, Kuda kalırsa şahrımız güzel boladı. Biz hazır uşul Masaliyev köçönün Navay'dan Monuyevgacha jabıldı. Bugün de başlapçı. Oşoğa bizden hazır 11 linyaga özgörtүү kirgizdik. Oş şaардык жолдор кат берген, ушу күндөн жабылат деп, ушунун негизинде биз мына буйрук менен буйрук чыгардым мен. Муну менен бирге эгемендик күнү 5 социалдык объекти, 2 мектеп, 3 бала бакча шаардыктарга пайдаланууга берилет. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Той 24, Ош шаары.